11 bölüm. Bir жылдан кейін падышалар жоортулга чыкчу учурда Дөт Жояпты өзүнүн кулдары жана бардык ысырайылдыктар менен жөнөттү. Алар амондуктарды талкалап, Рабени курчап алышты. Дөт болсо Иерусалимде калган. Бир күнү Дөт кечке жуук төшөгүнөн туруп, падыша сарайынын чатырында ары-бери басып жүрүп, сууга түшүп жаткан бир аялды көрдү. Ал аял абдан сулуу эле. Дөт анын кайсы аял экенин билүүгө киши жиберди. Ага ал Элиамдын кызы Хеттик Уридин аялы Батшеба деп айтышты. Дөт аялды алып келүүгө кулдарын жиберди. Аял ага келди. Ал аны менен жатты. Аял өзүнүн таза эместигинен тазаланды. Анан ал үйүнө кайтты. Аялдын боюна бүттү. Ал Дөткө киши жиберип, менин боюмда бар деп айттырды. Дөт Жояпка киши жиберип, Хеттик Уриди мага жибер деп айттырды. Жояп Уриди Дөткө жиберди. Ури келгенде Дөт андан Жояптын элдин абалы жана согуштун жүрүшү тууралуу сурады. Анан Дөт Уриге үйүңө барып, бутуңду жуу деди. Ури падышанын үйүнөн чыкты. Падыша анын артынан белек берип жиберди. Бирок Ури өз мырзасынын кулдары менен падыша үйүнүн дарбазасынын жанында уктады. Үйүнө барган жок. Дөткө Ури үйүнө барган жок деп билдиришти. Ошондо Дөт Уриден жол жүрүп келдиң, эмне үчүн үйүңө барган жоксуң деп сурады. Ури Дөткө келишим сандыгы да, Ысрайылда, Жүйүтта чатырларда болсо, Жояп мырзамдын кулдары майдан талаасында жүрсө, мен үйүмө барып, ичип жеп, аялым менен жатмак белем. Сенин өмүрүң менен, сенин жаның менен ант берем. Андай кылбайм деп жооп берди. Дөт Уриге бүгүн да бул жерде кал, эртең мен сени кое берем деди. Ошентип, ошол күнү да, эртеси күнү да Ури Иерусалимде калды. Дөт аны чакырды. Ури анын алдында ичип жеди. Дөт аны мас кылды. Бирок Ури кечинде мырзасынын кулдары менен өз төшөгүнө жатканы кетти. Үйүнө барган жок. Эртең менен Дөт Жояпка кат жазып, аны Уриден берип жиберди. Ал катка мындай деп жазган эле: Уриди эң катуу салгылаш болуп жаткан жерге койгула. Өлүмгө дуушар болуш үчүн аны жалгыз калтыргыла. Ал майданда өлсүн. Ошон үчүн Жояп өзү курчап алган шаардын эр жүрөк адамдары турган жерге Уриди койду. Ошол шаардын эли чыгып, Жояп менен салгылашты. Дөттүн кулдарынан да, элден да бир нече адам курман болду. Хеттик Ури да өлдү. Жояп Дөткө согуштун жүрүшү жөнүндө толук маалымат бериш үчүн киши жөнөттү. Чабарманга мындай буйрук кылды. Падышага жалпы согуштун жүрүшүн айтып бүткөндө, падыша ачууланып, сага эмне үчүн силер шаарга ошончолук жакын барып согуштуңар? Силерди дубалдын үстүнөн атышаарын билген жоксуңарбы? Жеруббаалдын уулу Абимелекти ким өлтүрдү эле? Ал тийбесте бир аял жаргылчактын ташынын сыныгын дубалдан таштап жибергенде өлбөдү эле? Дубалга эмнеге ошончолук жакын бардыңар деп айтса, сен кулуң Хеттик Урида өлдү де. Чабарман Дөткө келип, Жояп эмне үчүн жибергенин, согуштун жүрүшү жөнүндө толук маалымат берди. Ошондо чабарман Дөткө мындай деди: тигилер бизге каршы талаага чыгышты. Бирок биз аларды дарбазага чейин кууп бардык. Ошондо жаа тарткычтар кулдарыңа дубалдан жебе тартышты. Падышанын кулдарынан кээ бирөөлөрү өлүштү. Алардын ичинен кулуң Хеттик Ури да өлдү. Дөт ошондо чабарманга мындай деди: Жояпка айт, мейли, бул иш үчүн сен кыйналбай эле кой. Анткени кылыч бирде тигинин, бирде мунун башын кыят. Шаарга каршы согушту күчөтүп, аны кыйрат. Сен ага ушинтип кайрат бер. Уридин аялы күйөөсү өлгөнүн угуп, күйөөсүн жоктоп ыйлады. Аза күтүү убактысы бүткөндөн кийин Дөт киши жиберип, аны өз үйүнө алдырды. Ошентип, ал анын аялы болуп калды. Ал ага уул төрөп берди. Бирок Дөттүн бул кылганы Теңирдин алдында жийиркеничтүү болчу.